элдер тамак жеп бүткөндөн кийин стол мисин тазалап, колду жууп, туалеттерди тазалап, анан бул жака келип лицеде окусам, анан бишкекте окусам, анан мен туалет жууган кандай болуп калат деп өзүм менен өзүм күрөштүм да. Акчаңызды көбөйтүп алдыңызбы? Эч нерсе калган жок. Минип жүргөн машинамды да саттым, жашаган үйүмдү да кредитке койдум. Иши кылып мындай не только ноль, минус. Канча акча кетти ушу биринчи курулуш компания ачыш үчүн? Ал убакта бир 400 000 долларга жакын акча менен баштадык. Бул 2012 жылы. Бүгүнкү күндө Royal Tower'дин мисалы үчүн эмне өзгөчөлүгү бар? Бетондун алабыз эртең менен саат 6да баштайбыз деген күнү ошол күнү түнү уйку жок мен. Уктай албайм. Биз азыркы отурган жерибиз 102 метр 10 сантиметр бийиктикте отуруп атабыз. Бул Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү эң бийик имарат деп айтсак болот. Бир нерсе жетким келсе, бийик максаттарды коюшуң керек экен. Намыс деген нерсе бар да. Буга чейин Royal Tower'дын жерин чечкенге чейин башка бир жер тилкесин сүйлөшүп, анан ошол жерде жердин ээси менен сүйлөшүп, анан бир 2-3 жолу переговор кылдык. Ал киши айтты мага: "Мирлан, мен сага жеримди бербейм" деп. "Сен эми 18 этаж үй кура албайсың да" деп айтып койду да мен кетип атканда. Ошол сөздүн айланасынан кийин деле ошондон кийин эле бир канча күндөн кийин бул Royal Tower менен жердин ээлери менен келишип калдык. Анан жанагы кулагыма жанагы сөз, намысыма тийген сөз кетпей койду да. 18 этажды сен кура албайсың да дегенчи. Анан ошол сөздүн айланасын келтирип, анан 18 эмес, 27 деген сөз чыкты да. Намысыма тийип койду бир аз ошол кишиге, мындай рахмат.